достор, мен алдыңга регистрация верификация баарын өттүм. Мен көргөз берейин. Азыр мына жерде менин атым Айжамал болсо, ушинтип система туура эмес жазып койгон, мен жазган жокмун. ID карт Кыргызстандын паспорту менен эле верификация өттүм. Паспортумдун главный бетин тарттым, өзүмдүн бетин тарттым. Шартын толук аткардым. Мына полная деп чыкты, бирок менин фамилиям туура эмес жазылып калды. Это ничего. Эми мен попальникти басам. Мен силерге азыр толук акча салым көргөзүп бере албайм, бирок өзүңөр жасасаңар болот. Мисалы менде БТВ жок, минус МТС деньги деген кошелек жок. Сбербанкка кирейин десем, Сбербанк меники блокко түшүп калган, бирок бул жерде Сбербанк бөлүмүнүн өзү жок экен. Ишенесиңерби? Вот, Сбербанк временно не активен дейт. Меники блокко түшкөнү үчүн эмес, вообще-то сайттын ичинде ушинтип жазылып турат да. Анан эгер сизде Сбербанк иштесе, Сбербанктын СПБ бөлүмү менен бул жака акча салсаңыз болот экен. СПБга киресиз дагы. Киргенде мына менин телефон номерим, мисалга мен ушу менен катталгам да. Бул номерде Сбербанк бар менде. Сбербанк ачылган бул номерге, менде Озон банк деле ачылган бул номериме. Анан сиз Сбербанк дегенди басып туруп, ошол аркылуу акча салсаңыз болот. Аны баспайм десеңиз, анда сиз мына другой дегенди тандайсыз, ичине киресиз. Другойдун ичине киргенде сизде Россиянын кайсыл банктары бар? Альфа банк барбы? Мисалга, Альфа банк популярдуу эмеспи, МТС банк деген бар экен. Кыргызстанда О деньги деп коебуз го. Ошол сыяктуу МТС банк деген бар экен. Анан ылдыйга түшүп Почта банк дегенде бар экен. Почта банк кимде бар? Ушул жердеги кошелектордун кайсынысы сизге ыңгайлуу болсо, көчүрүп колдонсоңуз болот экен. Ушул жака акча салуу үчүн мынакей мен полный кайсыл кошелектордун негизинде акча салса болот. Сиздерге полный мынакей обзор кылып атайын ылдыйга түшүп көргөзтам, чтобы сизде окусун деп. Себеби кайсы бир кошелек сизде бар болушу мүмкүн деп. Анан кошелекторду көчүрүп алсаңыз болот. Банк точка деген. Мисалга менде Кыргызстандамын. Озон банк бар. Озон деген ал Кыргызстанда деле иштейт. Wildberries банк деген бар экен. Ушу сиз Кыргызстанда болсоңуз, мен сыяктуу Wildberries банк же Озон банк дегенди деле көчүрүп алсаңыз болот да. Тууганыңыздын Россия номери менен катталып катталып регистрация өтүпчү. Мисалга мен мына сиздерге Озон банк кандай иштейт көргөзүп берейин. Озон банкта акчам жок, бирок ушул телефонду ушул номерге Озон банк ачылган, приложениясы бар. Озон дегенди басканда, мына Озон деген басылып чыгып калды. Бул жерге сумманы жазам. Мисалга 100 рубль деп, 100 рубль дедим. Подтвердить. Озонго менде автоматически кирип кетти. Бирок менде Озондо основной сумма 0 деп турат да. Озон банк бар. Ичинде акча жок экен. Менде эгер Озон банкта 100 рубль болгондо акча салмак, менде акча жетпейт Озон банкта деп турат. Мен сиздерге просто обзор кылып көргөзүп бердим. Озон банкта тилеге каршы менде акча жок болчу. Эми мен сиздерге мына жерден Wildberries'ти көргөзүп берейин. Wildberries банк бар экен го. Мисалга другой дегенди басабыз. Бул жерден кааласаңыз жазып издеңиз. Мына Wildberries деген банк чыгып калды. Менде Wildberries приложениясы бар, бирок ичинде Wildberries'тин кошелек ачылган болчу, но ичинде акча жок. Макей. Түшүндүңөрбү? Wildberries просто иштебейт атат. Менде азыркы учурда мисалга мен силерге көргөзүп бердим, өзүңөргө ылайыктуу болгон банктардын негизинде бул жака акча салсаңар болот. Назад. Эми мен бул жерден кайра башынан кирем. Попальникке кирип USDT дегенди көргөзүп берейин. USDT'ни баскыла. Мисалга USDTга киргенде менде USDT'нын ичине кирсем, карагыла. Ушундай адрес чыкты. USDT мына 320 деген, Мисалга ушул адрести мына жерди басып туруп адрести копировать кыласыз да. Түшүндүңүзбү? Бул жерге курстун баасын жазып коюптур.
бул курстун баасы эмнени билдирет? Мисалга бул жака түшкөн долларыңызды ушул курс менен алмаштырат экенсиз, түшүндүңүзбү? Мисалга биз могул адрести копировать кылып туруп, мисалга копировать кылдык да ушул USDT адреске OKX менен, Blackbit менен долларды, Binance менен, Bitok менен, MEX менен деле салсак болот достор. Мен просто көргөзүп берип атам акча салгандын функцияларын. Эгер мен да Сбербанк иштегенде көргөзүп бермекмин. Эми бул жерде оплатить деп турат QR код менен. Мисалга бул менен кайсыл жактарга баталат, мен пока толук түрдө билбейм QR код менен кайсыл жактарга батагаларын. Анан бул жерден вывести деген бул эми кошелектун ичиндеги мына бул жерде акча бар болсо ушуну вывестини басып туруп чыгарып кетет экенсиз. Мисалга вывести дегенде сиз бунун ичиндеги акчаны Т-банкка чыгарсаңыз болот экен. Менде Т-банк бар. Ооба. Т-банк иштейт. Т-банк деген бул Тинькофф да, менин ушул телефонумда Т-банк иштейт. Мисалга же болбосо могул по номер телефону дегенде СПБ аркылуу Сбербанкка же СПБ кошулган любой кошелекторго чыгарып кетсеңиз болот. Мен сиздерге азыр Т-банкты обзор кылып берейин. Т-банк менде ушул телефондо бар да, куп ушул номерим ачылган. Т-банк мисалга эгер менде кошелектө 100 рубль болсо, мен ушуну Т-банк номерин жазып эле чыгарып кетсем болот. Эми бул жерде по номеру телефон деп турат. По номеру телефонду басканда банктар чыга элек. Мисалга себеби менин кошелегимде акча жок да, просто кандай мүмкүнчүлүктү бар көргөзүп бердим. Мына любой РФ картаны жазып акча чыгарса болот экен. Акчаны доллар кылып туруп USDT дегенди басып туруп, мисалга USDT дегенди басып туруп, сиз мына адрес деп турбайбы жогоруда, жогоруда адрес деген жерге Binance'дын адресин алып келип туруп коюп туруп, мына жердеги долларды, эгер доллар чыгарам десеңиз, анда долларды максимум дейсиз. Эгер рубль чыгарам десеңиз, анда рубльду максимум дейсиз дагы. Чыгара турган суммаңызды жазып чыгарып кетсеңиз болот. Еще бул жердеги комиссияны окугула 1.5% комиссия дейт, көрдүңөр мынакей. Же болбосо мына жерде $3 комиссия деп турат. Акча 15 мүнөт аралыгында түшөт экен. Ушул комиссияга сөзсүз түрдө көңүл бургула. Бардык биржа кошелектор негизи комиссиянын түрү менен иштейт достор. Так, анан мына жерде алтын карта бар экен, виртуальный. Муну кайсы жерден көрдүм мен? Мынакей деп турбайбы, виртуальный карта Мынакей бул жерде лимит бар экен. Мисалы үчүн, мына 150 000 лимит тускасында, 200 000 лимит в месяц 300 000 дейт. Бул карта бесплатно экен. Мир карта деп турат. Продолжить басып ачып көрөйүн, мага береби жокпу точно билбейм. Выпустить басайынчы. Бул картаны мага бербейт окшойт. Балким Россиянын жарандыгы эгер сизде бар болсо, балким сизге бериши мүмкүн. Россиянын жарандыгы бар болсо, катталып кирип ушул алтын деген валет кошелекту колдонуп көрүңүз.